Андан кийинки суроо: Аллахтын буйругу менен мен Курандын 30 жана 29 параларын жаттадым. Эми мен жаттагандарымды экзамен түрүндө бирөөгө тапшырышым керекпи, же эч кимге жаттай берсем болобу? Албетте бул Куранды жаттоо аябай жакшы иштердин бири. Аллах субхана таала ушу биртаганыбызды ушул иште бекем кылып, андан ары улантуусуна ийгилик берсин. Анан эң жакшысы бул Куранды албетте жаттаганда бирөө менен жаттаган жакшы. Анткени канча жакшы окуса деле туура эмес, кээ бир аяттарды жаттап алып туура эмес сөздөрдү алмаштырып алышы ыктымал. Ошол себептен мен айтарым, насихатым, ошол жаттаган нерселерди бир жакшы Куранды жакшы окуган, так окуган кишини таап, ошол жаттаган нерселердин бир сыра өткөрүп берип, андан кийин ошол адам менен сүйлөшүп алып, ошол жаттаган нерсесин улам жаттаган сайын удуркусун утуру тапшырып турганы өзүнө эле жакшы жана тактагы туура дагы жаттайт. Аллаху алам.